Сабак, тарбиялык саат, группа ББ-19Д, предмет тарбиялык иштерди уюштуруу методикасы, мугалим Зулуев Бекмырза, даярдоочу жана студент Жолдошова Бактыкан. Сабагыбыздын башында балдар келгиле бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап алалы. Мен баардыгыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Менин классымда акылдуу, ыймандуу, эмгексүйөр күн балдары бар. Балдар, бул сүрөттө эмнени байкап жатасыңар? Ооба, чындыгында эле үйүбүздөгү чоң ата, чоң энелерибизге бүгүнкү сабагыбыз арналмакчы. Карысы бардын ырысы бар. Балдар, кандай макала кап билесиңер карылар жөнүндө? Нускалуу карыя болбоюнча ыймандуу жаш болбойт. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Балдар, билесиңерби, үйүбүздөгү чоң ата, чоң энелерибиз аябай жакшы билишет. Көп жашаган көп билет демекчи, ал биздин чоң ата, чоң энелерибиз аябай акылдуу. Жашоодон алган сабактары, алардын сүйлөгөн сөзү аябай баалуу сөздөрдү айтышат алар. Акылман карыялар аман болушсун. Келгиле, тарыхка көз чаптырып көрөлү. Эмне үчүн Карылар күнү деп 1 октябрь коюлуп калган? Алгач мындай майрамдар белгилөөдө 1970 жылы жер калкынын картуу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статус 1990 жылга ээ болгон. Ошол эле жылы 14 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 45-106 резолюциясында 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кылынган. Токтомдун максаты карыларды көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Жок болсо да ак сарайым алтыным, бүт ааламдан, бүт дүйнөдөн мен баймын. Менин дүйнөм, менин мүлкүм, байлыгым. Ата, апа, силердин тирүүлүктө барлыгың. Дайыма апабыз менен атабыз, чоң ата, чоң энелерибиз бар болушсун. Алар бар, биз бар. 1 октябрь карылар күнү деп белгилениши улгайган адамдарды, ал тургай жаштарды да чоң кубанычка бөлөйт. Себеби бул күнү үйдүн кутман, кадырман, чоң ата, чоң энелерге жагымдуу сөздөрдү айтылып, жылуу маанайдагы урматтар көрсөтүлүп, белектер берилет, ырлар арналып, тамашалар көрсөтүлүп, кары жаш дебей кубанычка батышат. Үйдөгү чоң ата, чоң энелерибиз менен силер да ушинтип биргеликте жумуш кылып каласыңарбы? Мынакей, карагылачы. Кыздар чоң энеси менен бирдемкелерди бышырып, кулинарияга кызыгып жатышат. Чоң апам жана мен. Чоң апа, байлыгымсың. Сыркасаң орун таппай кайгырыпмын. Жаткызбай баламын да ойнойлу деп, тажатып улам кайгырыпмын. Чоң апам оорубаса кубанамын. Жанымда болсо күчкө кураламын. Өмүр бер, ден соолукта аяба деп, Кудайдан суранаарым сураганым. Чоң апамдын маанайы ачык болсун ар дайым. Балдар, чоң апаңарга, чоң энеңерге, чоң атаңарга дайыма билек бекчектерди берип, жакшы сөздөрдү арнап турууну унутпагыла. Адамдын өзү карыса да сөзү карыбайт. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Балдар, эгер силер үйүңөрдө силер дагы ушул жумуштарды кыласыңарбы? Азаматсыңар. Чындыгында эле үйдө чоң аталарыбыздын буттарын жууп берсеңер, чоң энелерибиздин арттарын ушалап берсеңер, колуна кол, бутуна бут болсоңор, аябай сонун болот. Билесиңерби балдар,
Ал адамдар сири төрөлгөндө колуна көтөрүп, алпештеп, аябай сүйүнгөн. Эми силер дагы алардын буттарын жууп, аларды сыйлап жүргүлө. Карагылачы, кандай азамат балдарсыңар. Бардык жумушту жакшы так кантип жасоону да аябай жакшы билесиңер. Балдар, чоң атаңар накыл сөздүн кулак төшөп уккула. Себеп дегенде чоң аталар жашоодон алган сабагын силерге накыл сөз катары дайыма айтып келет. Кары сөзүн капка сал демекчи. Карагылачы, бул сүрөттө бала жакшы отуруп алып, карагыла чоң атасын аябай кун куюп угуп, накыл сөздөрүн өзүнө алып жатат. Эгер чоң аталардын айтканын кулакка түйүп, жүрөгүңөрдө сактап жүрсөңөр, ал силердин бул жашооңордо аябай керектүү маалыматтарды берет. Кары сөзүн капка сал. Балдар, чындыгында эле картыларыбыз, биздин чоң ата, чоңнерибиз аябай жакшы сөздөрдү, маалыматтарды айтат. Алар көп жашашкан, көптү билет. Карагылачы, силер дагы бир жака барганыңарда, көчөгө барганыңарда, бир жака кеткениңерде, чоң ата, чоңнериңер аябай сагынат силерди. Ошондуктан аларды багылагыла. Карагылачы, бул сүрөттө чоң энеси чомок окуп, балдарды сүйүнтүп жатат. Бул жакта баласы, небереси бир жактан көчөдөн ойноп, мектепке барып келгенде, аларды жакшы маанайда күтүп алышат. Балдар, неберелери силер бир жака кеткениңерде, чоң ата, чоңнелер силерди аябай сагынып калат. Ошондуктан үйгө кирерде чоң ата, чоңнериңерге мен келдим деп саламдашып алар менен жакшы маанайда жакшы жашагыла. Балдар, силер өзүңөр чоң ата, чоңнелерге кандай жакшы сөздөр айтасыңар? Ошолорду үй ташмага жазып, кандай алтын сөздөр бар, алтын эрежелер бар, ошолордун бүт баарын жазгыла. Аңгеме түзөбүз. Түшүнүңөр балдар, карагылачы, биздин үйүбүздө карылар болсо, үйүбүздө нур толгондой, береке бардай сезилет. Карысы бар үйдүн өзүнчө эле бир бакыт. Билесиңерби? Ал үйгө нур кирет, бакыт кирет, ырыскы кирет. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, кош кола.